Biz bugün sorular boyunca MyTest'te işlevini ko'rsatmoqchiman. Men eng avvalo MyTest'te qanday skachet qilamiz, qanday kompyuterga o'rnatamiz, o'shani ko'rsatmoqchiman. Bu yerda yozib olamiz. Skachet MyTest. Yandex browserga bo'lsa, Operaga bo'lsa, Google Chrome modeli girib turiblar. Qaysi browserga bo'lsa girib turiblar. Skachet MyTest. Men jo'nala bunday podskaska berdim. O'shanda dala topishadi. Misol, ularni qolganimizga girib o'rnatib olsak bo'ladi. Misol uchun MyTest skачать бесплатно deydi. O'shqa girib ko'raylik. Turgan nal misol naljidan tak mavzularimiz orqaga chiqarilishi naljidan skачать qilib olsak bo'ladi. Buna knopka orqali skачать etamiz. Bu tezlik bo'lib turgan programma oңайлы skачать etiladi. Menda o'sha bu skачать etilgan. O'shandan qaysi saytda skачать etiladi ko'rsatib qo'yaman. Malami skачать etgandan keyingi bölümün hozir ko'rsatib beraman. Загрузкага tushgan bu. Menda загрузкага tushganda qanday ko'rinishda bo'lib qoladi. Bundaqa dokumentlarning ko'pchiligi daga kirib qo'ydim. MyTest bu joyga nima qo'chqor qizil, bu joyga ko'k, bu joyga fioletovoy, bu joyga yashil tusda tushadi. Bu nal artustu, arburchakda tusdi. Bu установочныйsa o'rnatiladigan. Shuni bossak запустить deb chiqadi. Okey deb bosamiz. Разрешение beramiz. Bizga русский versiyasi kerak. Так, далее. Bizga qo'ygan shartlarni принимать etamiz. Mana yerda bizda program Files MyTest Pro degan papkada saqlanib etilgan bo'ladi. Shu yerga o'rnatiladi. Так, o'rnatila boshladi. Завершить. Ладно, bardağını turib qo'yamiz, bitirib qo'yamiz. Nati bizga 3 yorliq turib qoladi. Misoli, Full MyTest Setup Student. Bundan biz nima qilamiz? Test alamiz. Bundan bizga o'sha test topshiradi. MyTest editor deganda bunda biz test tuzamiz, test jasaymiz. Ular bo'yicha nima bo'ladi bizga? Закончилось период пробный tempo ochib beraveradi. Men ko'p bo'ldi, men nima bo'lganimni hozir просто ko'rsatib qo'yin deb o'zimda установочныйsini удалить etib turib, mana qara boshdan установка qildim. Misol, ochayotganda qanday ochayotganda bizga bundan nima жаңа bet ochib berdi. Nol betni to'ldiramiz. Misol, ne desek, заголовок deydi.
Математика десек қанша, мысалы үшінші шерек үшін шерек үшін мысалы мен бұл жерге өзімнің атымды жазамын. Бұл жерге электронный почта, инструкция, заметки дейді. Мынау плюсті басып жатырған болсақ, тест уже немалар еді. Тип задания дейді. Бізде тест деймін. Бұл жерде арғандай немесі бар. Арғандай варианттары бар. Баяғы көп вариантты сұраулар деген сияқты уже. Ушындай немелер бар. Подсказкалар бар. Ушындай сунуштар бар бізге. Biz мынаны басып тұрған болсақ, бізде уже бере береді. Ушинтип біз түзө берет. Мисалы, мына жерге вопрос, суроо. Мисалы, мына жерге суроону, анан мына жерге варианттарын жазып коебуз. Мисалы, кандай деп жазсак, төмөндөгү Pythagor'dun formulaсын tap же болсо танда. Мисалы үчүн мына жерге бир формула дейли. Кийинкисинде дагы бир формула болсун. Кийинкисинде дагы бир формула болсун. Кийинкисинде дагы бир формула болсун. Мисалы, туура жооп 2 болсун. Экинчи дейли. Сохранение задания. Сохранить этилди. Дагы бирин плюс басып атамыз. Бизге одиночный выбор көбүнчө ушундай болот. Бизде мисалы немелер ушинтип эмени түзүп кете берет. Мисалы үчүн мына жерге суроо. Бул жерге суроо. Мисалы, Архимед кайсы элде жашаган? Биринчи жылдарда мына жоопту элестетсек, мисалы биз бул жерде 3-чү туура деп эсептейли дагы. Эми сохранить этип көрөлү. Изображение ичинде сакталып калды. Так, эми My test ачалы. Мына Students открыть. Изображениенин ичинде атам начать. Мына жерге все вызовы.
ачалындагы бизде баягы жерде изображениеде сырталган эле матемде начать. Бул жерде жазылып турат бизде. Всего задания в тесте 2 суроо. Желаем выполнить все задания правильно дейт. Мисалы, мына жерге фамилия. Бул жерде жазылып тургандай бул жерде айтат. Фамилия уф менен бүтсүн деп. Сразу чоң тамам жазылып уф менен бүтсүн, дагы бир ат башталсын деп. Мисалы, мен ушинтип жазам дагы. Мисалы үчүн мен 5-классмын дейли. Мына алат. Если башкача суроо болсо, анда башкача уулу же кызы дей турган болсок албайт. Ошол уулу же кызы дей турган суроолорду неме кылып коюш керек. Кандай десем, уф деген фамилия менен бүткөрүп коюш керек. Мен мынаны бассак, бат албайт. Антыман немери галочка коюш керек. Буну баскандан кийин дальше. Буну баскандан кийин дальше десек, сразу эле результатын чыгарып берди. Анан дагы мен силерге көрсөткүчү нерсе мындай болчу. Баягы тестти ачалы дагы настройкага кирели. Мындай 2 суроо болчу. Настройкага кирели. Параметрга кирели. Шрифттерин өзгөртсөк болот бул жерде. Анан дагы бул жерде неме кылсак болот. Перемешать задания в группе. Ограничить количество заданий. Ограничение кылбай деле койсок болот. Анан дагы ал жерге бал коюп койсок болот. Ушул немени дагы ушул суроого немени дагы секунданы дагы неме кылып койсок болот. Ченеп. Мисалы 3 секундда жооп берсин. Дей турган болсок, сохранить этип кое берели. Эми ачалы. Баягы биз сохранить эткен жерден матем деген файлды ачалы дагы эми көрөлү. Мына жерде жазылып турат. Введите свою фамилию, имя с большой, вводится с большой буквы, чтобы мисалы мен деп көрө турган болсо, мисалы
албайт. Ов менен бүтсүн деген деп бул жердечи. Ошондуктан мен силерге түшүндүргөндөй, мисалы ов менен бүткөн фамилия болуусу керек. Бул жерде биз койгондой неме кетти. Секунда кетти уже. Мен 3 мүнөт кылып койдум. Эми 3 мүнөттө буга жөнүндө жооп берет да. Бизде аралашма болду эле. Бирine дагы мен туура жооп бере албадым. Себеби аралаштырып койсок өзүбүзгө жакшы. Себеби баланын аркасында жооп берип аткан баланын аркасында бирөө пайлап турушу мүмкүн. Кийинки бала мен отурганда куду ошо биринчинин аасына, экинчинин, үчүнчүсүнө жооп берем деши мүмкүн. Кийинки баланын немеси болбой калат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.